Дейт, күйөөм жакшы, 4 балам бар, Аллахка шүкүр дейт. Бирок үйдө кайын журтум көп келет. 6 жылдан бери ушундай чарчадым дейт. Жумуштарды кылган абысыным бар дейт. Ошондо дагы менде энергия жок. Ушундай алар кеткенче жүрө беришим керекпи же кеткиле деп айтышым керекпи дейт. Бир эже эмес, эми чоң эле эненин айтканы эсиме түшүп кетти. Эме дейт да. Эми сиз кимдин аял экениңизди билбейм. Может, чиновниктин, может, бизнесмендин, может, бирөөнүн аялы чыгарсыз. Ошон үчүн үйүңүзгө көп адам келип кетет чыгар. Ошол чоң эне айтат да. Мен дейт, үйүбүздөн адам үзүлгөн жок дейт. Мен келин болуп баргандан баштап адам үзүлгөн жок. Ушундай кызмат кылдым дейт. Чоң эмелерге тандырга нан жаап койсом ошо наным ысык моюнчан жок болуп кетет. Кайнелерим келип жеп кетет дейт. Ошентип жүрдүк дейт. Анан жадачым дейт. Эмнеге эле биздин үйгө көп адам келе берет деп жадачым дейт. Кийин чалым өтүп кеткенден кийин дейт, үйгө эч ким келбей калды дейт. Мен ойлочу экенмин, бул адамдардын баардыгы мага келет деп ойлочу экенмин, бирок ошол адам келген адамдар баягы күйөөмдүн авторитети бар болгон үчүн эле келишкен. Күйөөм өлүп калгандан кийин эч ким келбей калды дейт да. Биз негедир аял киши өзүбүздүн туугандарыбыз келсе көзүбүзгө көрүнбөйт да. Анан күйөөбүздүн туугандары келсе, биздикинен 20 адам келсе 2 адамдай сезилет, күйөөбүз тараптан 2 адам келсе 20 адамдай сезилет да. Бирок сиздин үйүңүзгө алар жөндөн жок келип аткан жок. Демек сиздин үйүңүздүн куту бар, сиздин үйүңүздө жей турган бир нерсе бар, жата турган төшөк бар деген сыяктуу үйүңүздүн ырыскысы, берекеси бар болгон үчүн сиздин үйүңүзгө адамдар агылып келип атат. Ал нерсеге сүйүнүш керек. Биринчиден, экинчиден сиздин келиниңиз бар экен, кызмат кылган, жардам берген. Сонун эле жашоодо жашап аткан турбайсызбы? Эмнеге нааразы болуп атасыз? Кээ бирлердин келини жок, кызматка турган, колуна кол, бутуна бут болуп турган. Бул жерде сиз ойлонуп эле, ич тарлык кылып эле чарчап калып атасыз, энергияңыз жок болуп калып атат. Биз баардыгыбыз эненин курсагында 9 ай жашаганбыз да. Ушу эненин кичинекей курсагына баткан, неге биз бул чоң ааламга, чеги жок ааламга бата албайбыз? Мен ошого таң калам да. Азыркы сиздин үйүңүзгө келип аткан адамдардын негизинде сиздин үйүңүзгө кут, ырыскы, береке келип аткан чыгар. Ошон үчүн келип жатканына эмес, келбей калганына мындай кичине ичиң атышып, жаман башкача болушуң керек да. Бирок келип турган бул жакшы. Эч качан кет деп же жаман көрбөңүз. Биз байкуш айылдыктар мына айылдан шаарга барганда эмне бир туугандын үйүнө үмүт өтүп, ушунун үйүнө жатып алайынчы, ушунун үйүнө башкалык кылайынчы деп барабыз да. Анан биз барсак силер ушинтип атсаңар кандай болуп калат? Ошон үчүн бул кең дүйнө, кеңге кең, тарга тар дүйнө деп коет. Ошон үчүн кенен болуңуз, келе берсин, кете берсин. Биз азыр ээлеп отурган үйдө эртең биз хозяин болбойбуз. Биз азыр ээлеп отурган төшөккө тетиги эң акыркы үлгүдөгү эмнелер бар, жана сервантта идиштер турат го, сонун хрусталь. Аларга биз эртең ээ болбойбуз. Биз эчтекебизге, мына кийип турган кийимибизге, тагынган алтындарыбызга, көтөргөн телефонубузга деле ээ болбой калабыз да убактысы келгенде. Эмнеге кызганабыз биз аны? Кызганбайлы.